Мына биздин каналыбыз уже ачылды. Бирок эчтеке жок ичинде. Эми бул каналды биз оптимизация кылышыбыз керек. Могу жерде уже эмеге басып туруп, сменить аккаунт деген жерде уже билем кейжи биз ачкан канал чыгып калды. Буга басабыз. Баскандан кийин кайра эле могу жерде значокто бизде азыр сүрөт коюлган эмес, ошон үчүн мындай значок чыгат. Мой канал деген жерге басабыз. И настроить вид канала деген жер бар. Бул жерде эми азыр мындай эле сүрөттөрдү коюп коеюн, кийин эметебиз. Биздин основной каналыбызда азыр 0 подписчик деп турат бул жерде. Менеджер видео бар. И биздин аватарыбыздын сүрөтү болот бул жерде. Бул жерде каналдын шапкасы болот. Бул чоң сүрөт болуш керек. Бул ноутбуктарда, чоң телевизорлордо, баягы телевидениеде, YouTube приложениясы болгон телевизорлордо чыга турган сүрөт и телефондордо баарына бир сүрөт болот. Ошого бир же өзүндө готовый сүрөттөрдөн тандап коюп турайлык азыр. А кийин уже өзүңөр сүрөт жүктөй турган болсоңор, ал сүрөттүн размерлери могу жерде жазат. 2560 пикселге 1440 пиксель болуш керек да. Азыр буну мындай эле бир сүрөттү алып туруп тандап турайлык. 3 разный форматка өзү түшүрөт. Выбрать дегенди басабыз. И каналдын шапкасы даяр болду. Ошондой эле бул жерден кээ бир настройкаларды могу жерден кылсак болот. Булардын баары көрүнө турган жерлерде. Эгерде бизге кирген адамдарга не показывать информацию о том, какие видео мне понравились дегенди алып салсак, эгер албай койсок, биз мисалы ушул аккаунттан башка видеолорду лайк басканда алар биздин лентада чыгып калат да. Ошого мы үчөөнү тең алып салсак, бул биздин конфиденциальность жагынан жакшы. Анан описание канала бул жерге жазабыз. Эмне жөнүндө канал кантип биз менен байланышса болот деген суроолорго ушул жерде жооп берип коебуз да. Анан сохранить этебиз. Так, каналыбызды ачтык. Эми каналдын ички оптимизациялары бар. Аларды поэтапно жасап чыгышыбыз керек. Вот уже биздин канал. Азыр жакында мо творческая YouTube бета версия дегени болуп атат да, бул жаңысы да. Анан ушуну эле иштете берелик. Себеби эскисин уже скоро өчүрүп салышат. Вот бизде азыр каналыбызда эч кандай эме жок. Видео жок, ошого пока бизде видео жүктөгүлө деп турат да могу жерде. И сол жакта бул жерде каналдын настройкалары, управлениясы бар. Панель управленияда биз акыркы жаңылыктарды, же бизге тиешелүү жаңылыктарды көрүп турсак болот. Общий аналитиканын бир бөлүгү панель управленияда берилет. Общий просмотрлар кандай болуп атат, лайктар, дизлайктар, ошолорду панель управленияда көрсөк болот, а детальный аналитикадан көрөбүз да кийинчи. И видео деген вкладка бар. Бул жерге биз видеолорду жүктөйбүз. Анан ал видеолордун ар бир видеонун названиясы, сүрөтү, канча жолу көрүлдү, канча лайк болду, могу жерде бүт списокто чыгат да. И аналитика ошол эле видеолорду детальный алып, или общий каналдын аналитикасын көрсөк болот. Канча минутта көрүлдү, кайсы жерден көрүлдү, кимдер көрдү, канча минутта көрдү дегендерди аналитикадан көрөбүз. Общий келип түшкөн комментарийлерди комментарий деген жерден көрөбүз. Каалагандарын өчүрүп салсак болот, или спам деп белгилеп койсок болот да. Определенный адамдар, мисалы жаман комментарий таштап аткан болсо, биз аларды кийин бан кылып салсак болот, алар биздин каналга кире албай калат да. Андан башка настройкалары бар. Бул жерде каналдын настройкалары. Негизги валюта, эгер акча таба баштасаңыз, бул жерде негизги валютаны кайсы валютада көргүңүз келсе, ошону тандасаңыз болот. И каналдын названиясын, каналдын негизги настройкаларыны ушул жерден жасап койсо болот да. Могу жерде мисалы каналдын названиясы бар. Буну бул жерден өзгөртө албайбыз. Каналдын ключевые слова деген нерсеси болот. Допустим, силердин канал эмне жөнүндө. Мисалы кабар болсо, кабарлар или приколдор, или
кыска вайндар болушу мүмкүн, или бир теманы камтыган болсоң, медицина, ремонт, авто сыяктуу болсо, аларды бул жерге үтүр коюп, ошол сөздөрдү жазып койсок, ошолорго жараша кийин бир жарым бир информация издегенде биздин канал чыга турган болуп калат да. Бул жерге мисалы ден соолук деп жаздык, үтүрдү коебуз. Кабарлар, үтүр деп ушинтип жазып кете берсек болот да. И бул жерде дагы маанилүү бир нерсе каналдын өлкөсү. Себеби биз азыр каналды өлкөсүн Кыргызстан деп тандап койсок, кээ бир функциялар иштебей калат бизде. Анан кээде менден сурап калышат, мен каналды США кылып койсом или настройкасынан Россия кылып койсом эчтеке болбойбу депчи. Эчтеке болбойт. Видеонун кайсы тилде болгону маанилүү, бирок кээ бир функциялардын ачылышы үчүн көп функциялар или почти бүт эле функциялар США дегенде ачылып калат да. Ошого биз сразу эле Американы тандап койсок, каналдын настройкасынан канал полнофункциональный, бүт функциялары жакшы иштеп баштайт да. И азырынча сохранить этип коелук. Кайра жоголуп кетпеш үчүн кайра киребиз. Канал и расширенный деген жерге киребиз. Бул жерде мисалы эгерде сиз каналда канча подписчик бар экенин башка бирөөлөр көрбөсүн десеңиз, бул галочканы алып койсо болот. Алып салса, элдерге сиздин каналдын названиясы көрүнөт, бирок канча подписчик бар экени көрүнбөй калат да. Бул рекламу деген тоже буга тийишпей эле коюш керек. Бул өзүнүн автоматтык системасы. И сообщество деген жер бар. Каналда мисалы баягы айткандай, кээ бир колдонуучуларды же каналга постоянно кирип тургандарды модератор кылып койсо, аларга кээ бир привилегиялар берилип калат. Кээ бир пользовательдерди одобренный кылып койсо болот, кээ биркилерди заблокированный кылып койсо болот да. То есть заблокированный пользовательдерге биздин канал уже көрүнбөй калат. Алар бизге кирип жаман коммент таштабай калышат да. И ошондой эле черный списокко киргизип койсо болот. Черный список дегенде, мисалы, кээ бирки адамдар кирип, уят сөздөрдү жазып, сөгүнүп жаза берсе, ошол сөздү, допустим, бул жерге, допустим, уят сөз деп жаздык через, да, мисалы. Или, допустим, сөгүнүп сүйлөгөн сөздөр бар, ошолорду ушул жерге жазып койсок, ал сөздөрдү адам жазса каналда, комментарийде, ал автоматом бекинип калат, чыкпай калат да. И проверкага кете баштайт. И бул сообщество деген жерде комментарийлердин каналга кантип түшүшүн биз бул жерден настройкалап койсок болот. Жаңы түшкөн видеолорго и каналдагы келген комменттерди биз бул комменттердин баарына разрешить деп койсок, эгер бир коммент жазса, стоп слового түшпөсө, ал коммент сразу публикация болот, сразу чыгып калат. Эгер кээ бир нерселерди текшерип туруп анан өткөрүлсүн десек, анда могу настройкалар менен ойноп койсок болот. Или вообще комментарий эч ким калтырбасын десек, анда комментарийлерди мынтип өчүрүп салсак болот да. То есть видео тура берет, бирок эч ким коммент жаза албай калат. Мындан башка бул жерде другие настройки деген бар. Бул ишче жакында көбөйөт, жаңы эмелер, функциялар кошулат. Булардын ичинде расширенные настройки, фирменное оформление, загрузка видео деген бар. Расширенные настройкиге келсек, бул жерде биз баягы эле каналдын өлкөсүн США деп тандадык, ключевые словаларды жаздык. Ошол эле нерселер бул жерде бар. Показывать число подписчиков, андай. Булардын көбүнө тибей башында койсок болот, көп ойнобогон үчүн. Анан ошол эле жерден фирменное оформление деген жерин карайлык. Бул жерде фирменный стиль деген жерде логотип канала деген бар. Биз буну логотип каналаны кошуп койсок, бул логотип каналаны видеолордун үстүнө коюп койсок болот. Оң жака, сол жака, ылдый жака биз каалаган жерде видеолордун үстүндө логотип чыгып турат. Бирок бул логотип видеого жабышпайт. Аны каалаган учурда өчүрүп койсок болот да кайра. Эгерде керек болсо, брендинг үчүн бул маанилүү нерсе. Кийин загрузка видео, бул тоже маанилүү настройка. Видеону жүктөп атканда конфиденциальность кандай болсун? То есть бул жаңы видеолор үчүн.
өтө турган нерсе да, уже жүктөлгөн видеолор үчүн эмес. Допустим, биз жаңы видео жүктөп атканда эле кээ бир настройкалар сразу туруп калсын десек, анда бул жерден тандап койсок болот. Допустим, конфиденциальность и категория. Категорияны биз, допустим, постоянно кабарларды чыгара турган болсок, анда биз новостьтун тандап коебуз. И биз жаңы видео жүктөп баштаганда категориясы автоматтан новости деп туруп кала берет да. И лицензия тоже стандартный лицензия боло берсин. Названиясында эле эгер биз постоянно бир серия чыгара турган болсок, или постоянно бир окшош серияларды чыгара турган болсок, ошого название коюп койсок болот. Кийин просто ошол сериянын эле атын тандап коебуз да. Тегтер тоже ар бир видеодо 1-2 постоянный тег болсо, допустим, мен билесимби KG сайтын продвигать этип атам или каналын. Ар бир видеонун түбүндө билесимби деген тегти болсун десем, анда ушул тегти кошуп коем да. И мен каждый раз видео жүктөгөндө билесимби деген тег өзү автоматом жазылып кала берет ар бир видеонун түбүнө. Өчүрүп салса болот. Ошондой эле комментарийлер ар бир видеого кошулсунбу, кошулбасынбы деген настройканы да жасап койсок болот. Язык видеону бул силердин өзүңөрдүн карооңорго жараша. Кийинки настройкалар дагы өзүңөрдүн карооңорго жараша, бул уже бир аз специфик болуп кетет да. Негизи эле ошо категориясын, анан название тегтерин туура тандап койсо жетиштүү. Мен айтып берген маалыматтар сиздер үчүн пайдалуу болду деп ишенем. Эгерде суроолоруңуздар болсо, кайрылсаңыздар болот. bilesимби.kg